Кыргыз саясатчыларынын мандемдүү тандемдери түзүлүп, кайра адаттагыдай эле урап калуусу кадыресе көрүнүшкө айлангандай. Бир ай мурун төртилтиктеп төбөсү көрүнгөн 4 саясатчынын биригүүсү президенттик шайлоонун аба ырайын өзгөртүүчү фактор экендиги айтылып жатса, бүгүнкү күнү төртилтиктин өзү жок. Эми шайлоодо боло берет. Биригет, ажырашат. Бул жумушту албетте эртерээк жасаш керек эле, бирок бизде азыр гана ошондой маданият пайда болуп атат да. Жолукканда, бириккенде принципиалдуу маселе боюнча биригиш керек. Принципиалдуу маселе менен бириге албай калса, ана ажырашып кетет. Ошон үчүн шайлоонун жолу ошондой татаал. 4 саясатчы өздөрүнүн туруксуздугун биригүү маселесинде көргөзсө, жолуккан негизги талапкер Сооронбай Жээнбеков менен Өмүрбек Бабанов өлкөдөгү маанилүү саясий процесстерде үндөбөстүгү менен белгилүү. Өмүрбек Бабанов саясатчылар камалып, сайттар сотко берилип, оппозициялык телеканал жабылып жатканда позициясын билдирбей келип, шайлоо жакындаганда катуу билдирүүлөр менен чыга баштады. Удай урат келишимди түзгөндөргө макулдукту бергенге конто жөнүндө Акаев жаман бүткөн, барды жаман бүтөт. Көрөсүңөр. Ал эми КСДПдан чыккан Сооронбай Жээнбеков азыркы президенттин ишин улантаарын ачык эле айтып келет. Демек, Жээнбековдун келиши менен сөз эркиндигине, демократияга болгон кысым азыркы абалында кала бериши мүмкүн. Көп ийгиликтер болду. Бирок ошо кыска мөөнөттө ошол ой, ошол программалар, ошол аягына келип чыкпай калды да, ошол ишти уланта турган адам президент болду. Талапкерлердин биригип ажырашуусунан сырткары өлкөдөгү саясий окуяларда сөз эркиндиги, адам укугу жаатында үндөбөй жатышы дагы алардын саясий көз карашы эсеп-кысап менен гана жүргүзүлүп, туруктуу ачык позициясы жок экени дагы сынга алынып келет. Саясатчылардын кош стандартуулук, эки жүздүүлүк манерасы деген бизден оолак болсо жакшы болмок. Ошол эле мисалы СДПК партиясындагылар ошол эле жанагы акчаны тим эле аябай сапырып, азыр үгүт насаат иштерин Кыргызстандын 7 диванында укмуш өткөрүп аткан Бабанов мырза эмне үчүн айтса ага жарашпайбы? Жарашат. Эгерде өз сөзүбүзгө турбасак, анда биз ушул ал акыбалдан чыкпай эле жүрө беребиз деген ойда. Ошондуктан бул саясаттар эмес, мамлекеттик бийликтин башына келебиз деген талапкерлер дагы өзүнүн саясий туруктуулугун көргөзсө абдан жакшы болот эле да. Жогорку кеңештин мурдагы спикери, академик Абдыган Эркебаев президенттикке аттанган талапкерлер шайлоону соодага айлантып алгандыгын айтат. Бир жээктен экинчи жээкке секирген саясатчыларды жеңил ойлуу адамдар менен салыштырып өттү. Сону жактырбайм, жагандай саясаты дагы оюнга айландыргандарды. Ушул жагынан Гандинин абдан жакшы сөзү бар. Саясатта адам туруктуу принцип кармаш керек депчи. Ошон үчүн бүгүн бирди айтып, эртең экинчисин айтып, бүрсүн дагы үчүнчү жактын сөзүн айтып, колдоп, чуркап жүргөндөрдү мен туругу жок деп айтып, жеңил ойлуу адамдарга кат эсептейм.